Беш баланын энеси Ирина Маданбекова мындан 15 жыл мурун Кыргызга турмушка чыгып, кыргызча түш жоругандардын катарын толуктайт. Ал Бишкек шаарында жашаганы менен бат-баттан Нарынга кайын журтуна каттагандыктан кайын энесинен кыргыз тилин үйрөнүп алган. Апам мен в основном кыргызча сүйлөшүп, общение кылып, апам түздөдү мени. Кандай сүйлөш керек, кандай суроолор бериш керек, кандай жооп бериш керек. Ошол жыл сайына 3 айга каникулга барып, кыздарды алып алып 3 айга барып, биякта ысык, тиякта салкын. Ошол эле үйрөнүп алдым кыргызча. Улуту башка болсо дагы кыргыз тилин барктап, башкаларды үйрөнүүгө чакырган Ирина бул тилди 3 айдын ичинде эле өздөштүрсө болоорун айтат. Эң биринчи баарыңарга куттуктайм. Кыргыз тилин бүгүн негизи кыргыз тил күнү деп. Ошо баарыңарга куттуктайм. Кыргызча сүйлөгүлө. Кыргыз тили негизи жакшы тил. Бат эле үйрөнөт экен. 2-3 ай спокойно үйрөнөсүңөр дегендей. Негизи кээ биркелер деле кыргыздар барго, орусча сүйлөшөт. Мындай кыйын болуп, мындай кыргызча сүйлөшүп. Негизи өзүнүн тилин билиш керек да. Кээ биркелер билбейт экен. Шаарда жашаганга билбейт экен. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары калыптанышына быйыл 31 жыл толду. Бул аралыкта тил комиссиясы тарабынан эне тилди пропагандалоо жаатында бир катар алгылыктуу иштер аткарылган. Алсак бардык мамлекеттик мекемелердин иш кагаздары кыргыз тилине өткөрүлүп, бала бакча окуучулар үчүн онлайн программалар иштелип чыккан. Ошол эле самариптештирүү өңүтүнөн алып карасак, Google котормо 16 жыл өндүрүшкө кирди. Бүгүнкү күндө анда 1 миллион 300 фраза бар. Бирок ал программа али бала бакчада башталгыч класска бара элек. Анын сыры эмеде? Ал үчүн колдонуучулар ал программаны тынымсыз, үзгүлтүксүз колдонуп, андагы лексикалык корлорду байытып, фразаларды байытып, аны телчектиришибиз керек. Эгер биз колдонбосок, кандай гана санариптештирүү болбосун, ал ишке ашпайт. Кошумчаласак, Кыргыз тест мекемеси да мамлекеттик кызматкерлер үчүн онлайн тест даярдап, тил билүү деңгээлин жогорулатууну колго алууда. Нурай Кайратова, Тилек Дайырбеков, СТВ.